Биринчи эң чоң проблемалардан бири бул бүгүнкү күндө облус аймагында 3942 жаран үйлөрүнө кайта элек. Тактап айтканда 3781 жаран убактылуу элдердин үйлөрүндө жашап жатышат, 161 жаран кабыл алуу жайында жайгашылган. Булардын көбү бир сыйра кийим менен гана калганын унутпайлы. Булар күнүгө кам көрүүгө муктаж. Облус боюнча толук өрттөлгөн ремонтко муктаж үйлөрдүн ээлерине 824 жаранга 149,6 миллион сом компенсация бердик. Өзүңүздөр билесиздер, биз 100 миңден 200 миң сомдон төлөп берүү чечимин кабыл алганбыз. Муну иштетип атсаңар керек, туурабы? Ары. Бизге көмүр керек дегендерге жылуу кийим кечек алганга жардам бергиле, ун бергиле, май бергиле, каражат бергиле деген кайрылуулар көбөйүп баратканын эске чыгарбашыбыз керек. Ошондуктан Чүй, Бишкек жана башка областтарда жүргөн Баткен тургундарын иликтеп чыгууңар керек, сөзсүз түрдө. Ар бири боюнча маалыматты алып, керек болгон учурда жардамдарды көрсөтүү. Министрлер кабинетинин төрагасы Тажикстан Республикасы тараптан жасалган куралдуу баскынчылык актынын натыйжасында Баткен жана Ош облустарында жабыркаган жана талкаланган административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйынын өткөрдү. Министрлер кабинетинин башчысы бүгүнкү күндө орун алган бир катар курч маселелерди белгиледи. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы чек арадагы айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселеси боюнча атайын өкүлү Кайрат Кошбаковдун маалыматына ылайык, учурда 415 объектте курулуш иштери жүрүп жатат. Анын ичинен 273 объектиде дубал тургузуу, 95 объектиде плиталар коюлуп, 36 объектиде чатыр жабуу, ал эми 11 объектиде ички жасалгылоо иштери жүрүп жатат. Акылбек Жапаров ошондой эле актуалдуу маселелердин бири катары жарандардын насыяларын кечүү арыздары боюнча иш алып баруу экенин кошумчалады. Жалпысынан 287 насыя эсептен чыгарылып, насыя алуучулардан 474 арыз келип түшкөн жана алар боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Анын айтымында калктан насыяларды кечүү процессин тездетүү, Баткен облусунда жеңилдетилген каржылоо долбоорунун алкагында насыя берүүнүн критерийлерин жөнөкөйлөштүрүү жана узак мөөнөткө пайызсыз насыя берүү боюнча сунуштар түшүүдө. Кеңешменин жыйынтыгында мамлекеттик органдарга калыбына келтирүү иштерин күчөтүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Баткен облусун калыбына келтирүү жана калкка колдоо көрсөтүү маселеси боюнча тапшырмаларды талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн мамлекеттик комиссиянын айрым мүчөлөрүнө эскертүүлөр жана сөгүштөр берилди. Экинчи чоң проблема бул эми жабыркаган жарандардын алган кредиттери боюнча эле. Бул боюнча Минэконом менен Улуттук банк иштеп атат. Баары 287 кредит жоюлду. Дагы 474 карыз алуучу кайрылган. Бул боюнча иштер толук жүрүп жатат. Бирок дагы эле кайрылуулар келип түшүүдө. Эл бизге 2 сунуш киргизип жатат. Бул Улуттук банк аркылуу облуста окуяда жабыртаткан жарандардын насыяларын жоюу маселесин чечүүнү тездетүү. Минэконом менен Улуттук банк биздин өкмөттүн 2 банкы. Анан мен 31 майдагы буйругум менен бекитилген Баткен облусуна жеңилдетилген каржылоо долбоору боюнча кредит берүү критерийлерин жөнөкөйлөштүрүү жана жабыр тарткан жеке ишкерлерге узак мөөнөттө пайызсыз кредит берүү. Берилген күндөн баштап 5 жыл ичинде бизнесин калыбына келтирүү, андан соң төлөө графиги түзүлсө деген бизге кайрылуулар болуп атат. Минэконом карап чыгыңыздар. Мындан сырткары тескемеде көрсөтүлгөн чек арада жашаган жеке ишкер гана кредит алганга укуктуу пунктуна ар бир жеке ишкер чек ара аймактарына ишкана ачууга шарт түзүү боюнча өзгөртүү киргизүү жагын караштырып бергиле деп суранып атат. Биз жактан бөлөк бизнесмендер бар, ошол жакта иштейбиз десе, бизге дагы ошол эркиндей мүмкүнчүлүктөрдү бериңиздер деп. Муну дагы комиссиябыз менен бир сыйра ойлонуп чыгып чечим кабыл алышыбыз керек.